Бейишке киргендердин эң алгачкы тамагы киттин боорунан жасалган куурдак болобу. Ар бир эле мусулмандын максаты Кудай Тааланы ыраазы кылып, бейишке кирүү болсо керек. Мына ушул бейишке киргендеги эң алгачкы тамак эмне болот? Мына ушул суроонун жообун бар эле билгиси келсе керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде бейишке киргендерди конок кылууда киттин боору берилери айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы Саубан радиаллаху анху риваят кылган хадисте жөөттөрдүн бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, бейишке киргендерге эмне берилет деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам киттин боору берилет деп жооп берет. Анан алардын азыгы эмне болот? Аларга бейиш өгүзү союлуп берилет. Алардын суусундугу эмне болот? Сәлсәбил деп аталган булактын суусу болот деп жооп берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Имам Нававийнин айтуусунда хадисте бейишке киргендердин эң биринчи белеги тууралуу сөз болгон. Киттин боору деп айтуудан максат кит боорунан жасалган тамак. Башка хадистерде да биринчи коноктоо киттин боору менен, андан кийин бейиш өгүзүнүн эти менен болоору айтылган. Биз эмне үчүн мындай тамактар берилерин изилдеп отурбайбыз? Анткени биз Аллах Тааланын чексиз даанышмандыгына ишенебиз. Аллах билүүчү жана кудуреттүү. Аллах Таала өзү тууралуу мындай дейт: Сенин Роббиң өзү каалаган нерсесин жаратат жана ыктыяр кылат. Алар пенделер үчүн тандоо жок. Аллах алардын ширктеринен таза аруу деп айткан. Касас сүрөсү 68-аят. Ошондуктан бейиште алгачкы бериле турган тамак кит боорунан болуусунун сыры эмне экендигин издөөнүн кажети жок. Ошондой болсо да кээ бир аалымдар бул туурасында өз ойлорун айтышкан. Мисалы, кит жана өгүз этинин берилүүсү бул дүйнө жашоосу бүтүп акырет жашоосу башталды деген белгини билдирет. Анткени кит деңиздеги эң чоң жаныбар жана аны өлтүрүүгө эч кимдин алы жетпейт. Ал эми өгүз болсо кургактыктагы эң күчтүү жаныбар. Аны менен жер айдап суу ташып жана башка жумуштарды кылгандыктан аны эч ким сойгон эмес. Бейиште дал ушул эки жаныбардын этинин берилүүсү дүйнө жашоосу бүтүп, эми акырет жашоосунун башталгандыгын билдирет. Ошондой эле медицинада да киттин боорунан адамдын организмине пайдалуу жактар айтылган. Канды таза сактоодо, денени майкаптоодон сактоодо чоң пайдасы бар. Ошондой эле адамга өтө зарыл болгон D витаминине да бай болору айтылган. Wallahu a'lam. Туурасын Аллах билүүчү.